Бүгін Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шарипович бардык жарандар үчүн аза күтүү күнүн жарыялагандыгына байланыштуу Саламаттык сактоо министрлигинин атынан, өзүмдүн жана коллегаларымдын атынан COVID-19 пандемиясы учурунда жакындарынан айрылган ар бир мекендешиме кайгыларын тең бөлүшүү менен көңүл айтам. Жоготкон жакындарыбыздын жаткан жери жайлуу болсун. Миңдеген статистиканын артында ата-энелерибиз, чоң ата, чоң эделерибиз, эже сиңдилерибиз, ага-инилерибиз, профессионалдар жана белгилүү инсандарыбыз турат. Ооба, коронавирус кыргыз элибиздин жөнөкөй жарандарыбыздан тартып, мамлекетибиздин өнүгүүсүнө орду толгуз салымын кошкон коомдук ишмерлер, дин өкүлдөрү жана илдетке каршы турган медицинанын ишмерлерин дагы аяган жок. Дүйнөлүк масштабтагы илимий коомчулук тарабынан терең изилденип бүтө элек вирус ар бирибизди вируска каршы турууда ар бир мүнөт сайын терең ойлонууга, биригүүгө мажбурлап, ар бир жарандын өмүрүн сактап калууга күрөшүүбүз керек экендигин айгинелип турат бүгүн. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын, активдүү жарандык коомдун өкүлдөрүнүн жана бизнес өкүлдөрүнүн биригүүсү биздин дарыгерлердин күчүнө күч, духуна дух кошуп, дагы далай өмүрлөрү сакташыбызга чоң өбөлгө түзүп отурат. Ооба, албетте кемчиликтер да кетпей койгон жок. Дүйнө эли эң биринчи жолу мындай масштабтуу пандемияга кабылып, саламаттык сактоо системасындагы дагы проблемаларды ачык айкын көрүүгө мүмкүнчүлүк берди. Ошого карабай, биз дагы деле болсо тазалыкты, социалдык аралыкты сактоо жана бет каптагы эрежелерин сиздерден кынтыксыз, кемчиликсиз аткарылышын суранып кетебиз. Анткени бекем тартип, жөнөкөй гигиеналык эрежелери менен ар бирибиздин жакындарыбыздын өмүрлөрүн сактаганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бүгүн мен дагы бир жолу коомубуздун биримдиги керектигин белгилөө менен ар бириңиздер менен кошо кайгырам. 30 июль 2020 жылга карата COVID-19 илдети боюнча Кыргыз Республикасында статистикалык маалыматка карата акыркы 24 сааттын ичинде республикабызда лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 диагнозунан дарыланып айыгып чыккан бейтаптардын саны 1131 түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 415, Ошто 77, Чүй облусунда 165, Ош облусунда 86, Талас облусунда 42, Нарын облусунда 24, Ысык Көл облусунда 148, Жалал Абад облусунда 112, Баткен облусунда 62. Дарыланып айыгып чыккандардын жалпы саны бүгүнкү күндө 24474 түздү. 2020 жылдын 30 июлуна карата республикада лабораториялык тастыкталган жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 оорусунун жаңы 631 учуру катталды. Жаңы учурларды региондорго бөлүп карасак, лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 182 түзүп, Бишкек шаарында 7 учур катталды, Чүй облусунда 32, Ош шаарында 56, Нарын облусунда 2, Ысык Көл облусунда 13, Талас облусунда учурлар катталган жок, Жалал Абад облусунда 28, Баткен облусунда 26 жана Ош облусунда 18 учур катталды. Клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны республика боюнча 449 түздү. Бишкек шаарында 111, Чүй облусунда 49, Ош шаарында 33, Нарын облусунда 11, Ысык Көл облусунда 81, Талас облусунда 27, Жалал Абад облусунда 57, Баткен облусунда 24, Ош облусунда 56 учур катталды. Жалпылап айтканда 35143 учур катталды. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын саны жалпы 16297 түздү, ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 18846 учурду түздү. Бүгүнкү күндө республика боюнча
9321 бейтап стационарлык дарыланууда. Алардын ичинен 3801 лаборатория тарабынан тастыкталган COVID-19 диагнозу менен дарыланып жаткандар жана 5520 бейтап клиникалык эпидемиологиялык жактан тастыкталган COVID-19 диагнозу менен дарыланып жатат. Региондор боюнча Бишкек шаарында 3609 бейтап, Ош шаарында 607, Чүй облусунда 1140, Ысык Көл облусунда 983, Ош облусунда 1152, Баткен облусунда 478, Жалал Абад облусунда 831, Талас облусунда 323, Нарын облусунда 198 бейтап. Бир сутка ичинде лабораториялык тастыкталган жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинен 17 өлүм катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 9 учур, Ош шаарында катталган жок, Чүй облусунда 2 учур, Ысык Көл облусунда катталган жок, Ош облусунда жана Талас облустарында дагы өлүм учурлары катталган жок. Жалал Абад облусунда 4, Нарын облусунда 2 учур. Баткен облусунда дагы өлүм учурлары катталган жок. Бүгүнкү күндө медициналык кызматкерлердин арасында дагы COVID-19 илдетинен 32 медициналык кызматкер катталды. Алардын ичинен Ош шаарынан 9, Ош облусунан 7, Жалал Абад облусунан 2, Ысык Көл облусунан 6, Нарын облусунан 2, Баткен облусунан 6. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлердин арасында 2743 учур катталды. Алардын ичинен бир суткада 13 медициналык кызматкер ооруканадан айыгып чыкты. Ал эми үй карантининен 56 медициналык кызматкер айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча 1664 медициналык кызматкерлер ооруканадан айыгып чыгарылды. За последние сутки на 30 июля 2020 года из стационаров республики выздоровели и выписаны с лабораторной и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 1131 пациент. Из них в городе Бишкек 415, в городе Ош 77, в Чуйской области 165, в Ошской области 86, в Таласской области 42, в Нарынской области 24, в Ысыкульской области 148, в Джалалабадской области 112 и в Баткенской области 62. На 30 июля 2020 года по республике зарегистрировано новых 631 случаев COVID-19. Если посмотреть по регионам по раздельности, то лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано 182 случая. Из них в городе Бишкек 7, в Чуйской области 32, в городе Ош 56, в Нарынской области 2, в Ысыкульской области 13, в Таласской области случаи не зарегистрированы, в Джалалабадской области 28, в Баткенской области 26 и в Ошской области 18. Клиника эпидемиологически подтвержденных случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано 449 случаев. Из них в городе Бишкек 111, в Чуйской области 49, в городе Ош 33, в Нарынской области 11, в Ысыкульской области 81, в Таласской области 27, в Джалалабадской области 57, в Баткенской области 24 и в Ошской области 56 случаев. За весь период зарегистрировано 35 143 случая. Из них лабораторно подтвержденных COVID-19 16 297 и клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев 18 846. На сегодня на стационарном лечении по республике находится 9321 пациентов. Из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 3801 пациент и с клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 5520 пациентов. В городе Бишкек 3609, в городе Ош 607, в Чуйской области 1140, в Ысыкульской области 983, в Ошской области 1152, в Баткенской области 478, в Джалалабадской области 831, в Таласской области 323
и в Нарынской области 198 пациентов. За сутки от лабораторно подтвержденных и клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано 17 летальных случаев. Из них в городе Бишкек 9, в Чуйской области 2, в Жалабадской области 4, в Нарынской области 2 случая. В городе Ош, в Иссыкульской области, в Волжской области, в Баткенской области, в Таласской области летальные случаи не зарегистрированы. Также среди медицинских работников регистрируются новые случаи COVID-19. Всего за сутки зарегистрировано 32 новых случая. Из них в городе Ош 9, в Волжской области 7, в Джалабадской области 2, в Иссыкульской области 6, в Нарынской области 2, в Баткенской области 6. И общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 на сегодня составляет 2743 случая, из которых за сутки с выздоровлением выписано 13 медицинских работников и с домашней самоизоляцией выписано с выздоровлением 56 медицинских работников. Всего по республике выписано с выздоровлением 1664 медицинских работника. Это была статистическая информация по COVID-19 на 30 июля 2020 года. Спасибо. Динагуль Сатаровна, сөз сізде. Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. С началом похолодания температуры атмосферного воздуха в республике отмечается рост заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций, такими как парагрипп, аденовирус, респираторно-синциальный вирус, риновирус и так далее. Несмотря на то, что эти острые респираторные вирусные инфекции протекают в более легкой форме, чем грипп, он тяжело протекает среди детей с низким иммунитетом, лиц старше 65-летнего возраста, а также среди лиц, у кого имеются хронические заболевания, такие как сердечно-сосудистой системы, легочной системы, печени, почки, и у детей, часто болеющих. Для того, чтобы усилить профилактику острых респираторных вирусных инфекций, ежегодно Министерством здравоохранения в начале года планируется закупка противогриппозной вакцины против гриппа. Кроме этого, Всемирная организация здравоохранения ежегодно даются рекомендации и включается в состав вакцины предстоящий эпидсезон гриппа. В этом году по рекомендации ВОЗ в состав вакцины включены 4 вида штамма вируса гриппа. Это грипп H1N1 0,9, грипп H3N2 и 2 вида гриппа. Это 4-валентные вакцины. В нашей республике ежегодно закупаются 3-валентные вакцины, где включается 2 вида вируса гриппа А, H1N1 и H3N2, и грипп Б, Виктория. Для того, чтобы усилить профилактические мероприятия, проведен тендер в Министерстве здравоохранения и составлен договор на закупку более 111 тысяч противогриппозной вакцины на сегодняшний день. Кроме этого, учитывая ситуацию пандемическим коронавирусом COVID-19 и ожидаемой волной, второй волной коронавируса, подготовлена заявка на закупку еще дополнительной вакцины на 700 тысяч и подана на рассмотрение и на закупку. Высокий уровень заболеваемости в нашей республике отмечается, начиная с октября месяца по апрель месяц ежегодно. Пик заболеваемости отмечается с начала декабря и продлевается до февраля месяца. Для установления этиологической структуры, какой у нас вид гриппа циркулирует, ежегодно по лабораторным данным мы видим, что какой вид вируса гриппа у нас циркулирует. Для того, чтобы установить этиологическую структуру,
На сегодняшний день Министерством здравоохранения запланирована закупка тест-систем, реактивов для установления этиологической структуры гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Начиная с осени, это с октября месяца, 40-й недели года, мы наблюдаем, что отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. В основном этими инфекциями болеют дети младшего возраста. Грипп у нас начинается с конца декабря, и пик заболеваемости в прошлом году, в прошлом эпидсезоне наблюдалось с конца декабря, это 52-я неделя, и продлилась в январе месяце с пиком 5-й недели 2020 года. В целях усиления профилактических мероприятий и недопущения осложнений смертности вот запланированные противогриппозные вакцины будут распределяться по регионам страны для того, чтобы проводить вакцинацию среди групп риска. Это вот я сказала уже, это лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дыхательных органов, печени, почки, в первую очередь медицинские работники, часто болеющие дети, лица старше 65-летнего возраста и беременным женщинам. Естественно, закупаемая вакцина не хватит всем, кто хотел бы вакцинироваться, поэтому ежегодно Министерством здравоохранения и нашим нормативным документам разрешено проводить профилактическую вакцинацию в частных медицинских центрах, такие как Кроха, Малыш, Цадмир, поликлиника 312, и все желающие получают на платной основе в частных медицинских центрах. И следует отметить, что групп риска в нашей республике насчитывается более 700 тысяч человек. Это только те, которые я перечислила. Кроме этого, вакцинация подлежит дети, которые посещают коллективы, это школьники, учителя, которые преподают, и все, кто работает в коллективах, особенно занимаются обслуживанием населения. Күз кыш айларында абанын температурасы суук түшүшү менен биздин республикабызда грипп оорусунун жана өткүр курч вирустук ооруларынын деңгээлинин жогорулаганы байкалат. Бул октябрь айынан апрель айына чейин созулат. Эң эле жогору катталган мезгили бул декабрь айынан январь февраль айларына чейин созулат. Мисалы карап көрсөк, өткөн эпидсезондо 2019-2020 жылдын эпидсезонунда эң эле жогору катталган убактысы сасык тумоо оорусунун бул декабрь айынын 52-нчи жумасынан январь айынын 5-нчи жумасына чейин созулду. Карап көрө турган болсок, лабораториялык тактоолордун негизинде былтыркы сезондо грипптен Б түрү басымдуулук кылып катталды, анан грипптен А түрүнүн H3 N2 түрү катталды. Өткүр вирустук курч оорулардын деңгээли ушул октябрь айынан баштап жогорула баштайт. Көп эле ооругандардын арасында бул жаш балдар болот. Ушул оорунун алдын алуу жана татаалдашып кетпесин, өлүмдүн азайтуу максатында Саламаттык сактоо министрлиги жыл сайын жылдын башында пландаштырып, алдын алуу үчүн вакцина сатып алат. Вакцинаны пландаштырып сатып алат. Быйыл дагы 111 миңден ашык вакцинага тендер өткөзүлүп, келишим түзүлүп, сатып алынганга дайындалды. Мындан тышкары, ушу быйылкы болгон пандемияны эске алып, жана күзүндө боло турган экинчи толкундоосун эске алып, оорунун жогорулашуусунун Саламаттык сактоо министрлигине заявка дайындалды 700 миңден ашык доза сатып алынганга. Бул эмнеге 700 миң? Анткени биздин өлкөбүздө бат-бат ооругандар, өнөкөт оорусу барлар, кош бойлуу адамдар, медициналык кызматкерлер жана бат-бат ооруган жаш балдар бул ооруну өтө эле оор көтөрүшөт экен дагы, татаалдап кетишип, анан өлүм болгон учурлар да катталат. Алардын саны бүгүнкү күндө 700 миңден ашык. Ошого жараша вакцинаны дагы ошо 700 миңден жогору заявка берилди. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жыл сайын ошо кайсы грипптин түрү жүрөөрүн прогноз берет дагы, ошол берген прогнозуна жараша
дайындалган вакцинанын составына ушул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму рекомендация берген вакцинанын түрлөрү кирет. Быйыл мына вакцинанын 2 түрү бар, 4 валенттүү жана 3 валенттүү. Жыл сайын биз 3 валенттүү вакцинаны сатып алабыз. Анын ичине грипптин А түрүнүн 2 түрү, бул H2, N3, анан А түрүнүн H1N1 2009, анан Б түрүнүн Викториясы. Андан тышкары саламаттык сактоо уюму ушул келе турган сезондо кайсы сасык тумоонун кайсы түрү болоорун аныктоо үчүн лабораториялык тастыктоолорду убагында жасаганга, ошо тест системаларды сатып алууга дагы бүгүнкү күндө иш аракеттер жүргүзүлүп жатат. Бул сатылып алына турган вакциналар биринчи иретте ошо тобокел топторго таркатылат, жерлердин баарына. Бул бекер баардык ушул эки тобокел топторго кирген адамдарга берилет. Бул биринчи ирет медициналык кызматкер, өнөкөтү оорусу бар адамдар, 65 жаштан жогору кары картаңдар, бат ооруган жаш балдар жана кош бойлуу аялдарга. Мындан тышкары сатып алына турган вакцина баардыгына жетишпегендигинин себебинен биздин нормативдик документтердин негизинде жеке менчик медициналык борборлорго ушу вакцинаны жасаганга уруксат берилген. Жыл сайын бул вакцинаны төлөм аркылуу Малыш, Кроха, Цадмир, 312 деген поликлиникаларга уруксат берилет дагы. Төлөм аркылуу каалаган адамдардын баары ушул поликлиникадан алса болот. Биз карап көрсөк, октябрь айында сезон башталганда оору суук түшкөндөн баштап биринчи эле өткүр курч вирустук оорулар катталат. Бул жанагы түрлөрү өтө эле көп. Бул парагрипп 4 түрү бар, аденовирус, респираторлук синциальный вирус, риновирус дегендер бар. Бул вирустук оорулар жаш балдардын арасында көбүрөөк татаалдашуу менен өтөт. Анан ушу ооругандардын санын эле 60-70%га чейин ушу жаш балдар түзөт. Жана өнөкөтү бар оорулуу адамдардын арасында татаалдашуу менен өтөт. Ошону эске алып, саламаттык сактоо министрлиги мен жогоруда айткандай ошо вакцинаны сатып алууга аракеттерди. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, ушуну менен республикалык штабтын пресс борборундагы Кыргызстанда бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу брифингди жыйынтыктайбыз. Сиздерге коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна жана оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик эпидемиологиялык көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Оторбаева Динагүл Сатаровна маалымат беришти. Көрүп уга алдыңыздар. Республикалык штабтын атынан, ошондой эле республикалык штабтын пресс борборуна тартылган кызматкерлердин атынан 3 апрелден бүгүнкү күнгө чейин коронавирус инфекциясынан каза болгон 1364 маркумдун жакындарына жана туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Көңүл бөлгөнүңүздөргө рахмат.